Ода BBC Лондон саламаттарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Муз эри баштадыбы? Кытай менен Жапон лидерлери саммитте кол алышты. Бирок алардан адаттан тыш туруму эмнеден кабар берет? Украинанын чыгышындагы Донецк шаарында катуу кармаш, чатак ырбап кетпейби деген коркунуч күч. Компьютердин экранынан чыныгы күрөш таласына, видео оюндар согуштун табиятты кантип өзгөртүшү мүмкүндүгүн айтып беребиз. Бейжинде Азия Тынч океан аймагындагы экономикалык кызматташтык уюмунун саммити өтүп жатат. Бул жыйын экономикалык байланышты гана күчтөндүрбөстөн, айрым өлкөлөрдүн алакасын да жакшыртууда. Жапония менен Кытайдын лидерлери Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдардын талашынан жаралган 2 жылдык чыңалуудан бери биринчи жолу жолугушту. Башка шаарлар кызыл килем төшөсө, Бейжинде бүтүндөй жолду кызыл кылып жарытышты. АПЕК саммитинин адемди башталышы Кытай элин жана дүйнөлүк лидерлерди таасирлентүүгө багытталган. Саммитке Япон премьер-министри да келген. Бейжин менен Токио жер талашып, мамилесин ачар. Бирок алар араздашуусун билгизбөөгө аракет кылат. Буга чейин Шинзо Абе Кытай президенти менен жолуга алган эмес. Бул кол алышуу мамиленин жылууланышын туюнтушу керек эле. Бирок Си Цзиньпиңдин жүзү суз болгонуна караганда алдыда дале көп иш бар. Тескерисинче, орус президенттин эски дос катары тосуп алышты. Украина боюнча батыш менен мамилесин бузуп алган Путин Кытай менен достошту. Американын Кытай менен мамилесин даңазалаган Обама Путинди суз кабыл алат болуш керек. Биз гүлдөгөн, тынч жана туруктуу Кытайды кубаттайбыз. Чынында соңку 10 жылда Кошмо Штаттары Кытайды глобалдуу экономикага интеграциялоого жардам бериштеди. Бул Кытайдын гана эмес, Американын жана дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн жасалды. Салтка ылайык АПЕК саммитинин катышуучулары сүрөткө түшүүдө. Бир чоң үй бүлөдө экенин туюнткусу келгени менен алардын жылмаюусунун артында терең айырмачылыктар жатат. АПЕК саммити тууралуу жаңылыкты толугураак мобилдик сайтыбыздын башкы бетинен дагы окуй ала турганыңызды эскертип кетебиз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Эми Украинага келсек, АКШ менен Евробиримдик чыгыш Украинадагы Донецк шаарынын айланасында согушкерлер менен курал-жарак көбөйгөнүнө тынчсызданды. Ал тапта Украина расмийлери орусиячыл козголоңчуларга жеткирилген аскердик жабдыктардын арасында Орусиянын ракеталары жана снайпердик мылтыктары бар экенин билдирди. Украина Орусия аймактагы чыңалууну күчөттү десе, Москва бул дооматтарды четке кагып келет. Чыгыш Украинадагы Донецк аэропорту. Дем алышта аэропорт менен шаарда бул айдагы эң оор аткылуу болду. Атышуу, жардыруулар болуп жатса да, эл турмушун улантууда. Албетте аябай коркунучтуу. Бул жерде жашаган элдин жүрөгү түшүп өттү, дейт бул аял. Коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Украинанын жекчилдер кармаган аймактарында оор курал, танкалар жана аскерлердин колонналарын көргөн. Бул Евробиримдик менен АКШны тынчсыздандырат. Россия козголоңчуларды камсыздаганын четке кагууда. Бирок Украина Москваны айыптап келет. 8 листопада спостерегачами в районе Макиевки. Козголоңчулардын жана Орусиядан Украинага өтүп келген кошумча топтордун кыймыл аракети курал топтолушууланууда. Согуш жабдыктары жана аскерлердин көбөйгөнү тууралуу жада калса Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясы маалымдады. 122 мм гаубицы. Тынчтык планынын шарттарын бузууда деп эки тарап бири-бирин айыптап келет. Эми болсо 4000 адамдын өмүрүн алган чыр кайра күчөшү мүмкүн деген кооптонуу бар. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлардын тизмеги. Нигериянын полициясы өлкөнүн түндүк чыгышындагы Йобе штатында бир жангечти мектепке чабуул койгонун билдирди. Андан 47 адам каза таап, 79 жаракат алды. Жардыруу окуучулардын эртең мененки чогулушу маалында орун алган. Бул чабуулга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Афганстанда болсо 3 жерде бомба жарылып, андан көбүнесе полиция кызматкерлери мерт болду. Лагор аймагындагы жангечти чабуулу 7 адамдан, Жалалабадтагы жарылуу 3 кишинин өмүрүн алды. 3-чү жардыруу Кабул университетинде орун алып, 2 адамды жарадар кылды. Талиптер алгачкы 2 чабуулга жоопкерчиликти алды. Нидерландияда 4 ай мурда Украинанын чыгышында кулаган Малайзия учагынын жүргүнчүлөрү эскерилүүдө. Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учакта 298 адам болгон. Козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймакта жүрүп жаткан кармаштан улам иликтөө кедергиси тийгизилүүдө.
Бадыраң деген каймана ат менен таанымал Лондондогу белгилүү имарат бразилиялык миллиардерге сатылды. Жозеф Сафра 180 метрлик мунара имаратка 1,1 миллиард доллар төлөгөнү кабарланды. Расмий түрдө Мэри Экс деп аталган имараттын курулушу 2004-жылы аяктаган. Видео оюндар келечекте согуштун табияты кандай өзгөрөрүн көрсөтө алабы? Америкадагы алдыңкы илүктөө институту аскер башчыларына болочоктогу согуштарды жоромолдоого жардам берүү үчүн аскердик милдет аттуу оюндун негизчилөөчүлөрүнүн бирин ишке тартты. Кабарчыбыз Вашингтондогу долбоордун ачылышына катышып келди. Жакында эң көп сатылган видео оюндун жаңы версиясы чыгат. Call of Duty же милдеттин чакырыгы оюнун түзгөн чыгармачыл топтун өкүлү Дэйв Антони факт менен фантастикадан да арыраак өтүп, келечектеги согуштун табиятын жоромолдоо үчүн Вашингтонго келди. Технологиянын баары өтө тездик менен өнүгүп жатат. Биздеги өкмөттүн инфраструктурасы бул иш менен алектенгенге ылайыкташкан эмес. Атлантикалык кеңеш анын идеялары жетекчилерди чексиз ойлонууга шыктандырат деп ишенет. Ой чабыттан жаралган оюндар армия өкүлдөрүнө чыныгы согушка даярданганга жардам бере алабы? Дэйв Антонинин формуласы фантазия менен кадимки согуш сценарийин найкалыштырат. Маселен, кичинекей пилотсуз учакты карайлы. Чымын-чирикейге окшош робот элестетиңиз. Анда камера, ичинде уулуу зат жана куйругунда ийнеси бар дейли. Андайлардан жоон топ бар экенин ойлоп көрүңүз. Камера адамдардын жүзүн тааный алат. Мунун баарын жасоо мүмкүн. Согуш талаасындагы пилотсуз учактар, адамдын күчүн көбөйткөн түрү укмуш куралдар, киберкатастрофалар. Булар келечектеги коркунучтардын Голливуддун стилинде сунушталышы. Эксперттердин ою Дэвидтикинен өтө деле айырмаланбагандай. Негизги максат саясий сунуштар эмес, адамдын көз карашын өзгөртүү. Эми спорт жаңылыктарын Англиянын футбол боюнча Премьер лигасынан баштайлы. Апта соңунда Арсенал Свонсиге 2-1 менен утулду. Уткан команда 3 мүнөт ичинде 2 гол киргизди. Челси Ливерпулду 2-1 менен жеңип, саптын башындагы ордун сактап калды. Манчестер Юнайтед Кристал Паласты 1-0 менен утса да, лигада 7-чи орунда кала берди. Кече Лондонда профессионал теннисчилердин биримдиги уюштуруп келген эркектер арасындагы чемпионат башталды. Энди Марей оюнду ийгиликсиз баштап, жапониялык Кей Нисикориге утулуп калды. Роджер Федерер канадалык Милош Раоничти жеңип, өз тобун баштап баратат. Бүгүн А тобунда АКШ чемпионатынын жеңүүчүсү Марин Чилич менен дүйнө биринчиси Новак Джокович беттешет. Апта соңундагы Формула 1 жарышынан кеп салалы. Ника Росберг Мерседестеги командалашы Луис Хэмилтондун 5 удалаш жеңишинен кийин Бразилиянын гран-присин утуп алды. Абу-Дабидеги соңку жарышта упайлар 2 эсе көбөйөт. Демек жеңүүчү 50 упай алат. Хэмилтон чемпионатты өтүү үчүн кеминде 2-чи келиши керек болот. Жаңылыктардын соңунда аркан үстүндө баскан тайманбас 2 адамдын Виктория шаркыратмасындагы эрдигин көрсөтө кетели. Лука Эрнлер жана Ринхард Клиндидел көз жоосун алган шаркыратманын бир тарабынан экинчисине өтүү үчүн 2 жыл машкышкан. Рас аларга сактык үчүн байланган жиптеринин бышыктыгын текшерүүгө туура келген жок. Алар көрүлдөгөн туман аткангон Африкадагы шаркыратмада аман-эсен басып өтүштү. Абдан эрктүү адамдар экен. Биздин бул жана башка жаңылыктарыбызды азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинен таба турганыңызды эскертип кетебиз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду каласыз. Ошондой эле BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Ал үчүн бизди BBC Кыргызда издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз болот. Биз аларды окурман угармандарыбыз менен бөлүшүп турмакчыбыз. Соңку жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков болду. Саламатта туруңуздар.